Bismillah. Парламенттик шайлоо быйыл таталыраак ыкма аркылуу өткөрүлөт. Жарандар шайлоо тилкесине келгенде 2 бюллетенге 3 белги коюп, айтор адашпай добуш бербесе, бюллетен жарактан чыгарылып, добуш текке кетет. Андыктан 28 ноябрда өтө турчу парламенттик шайлоодо кантип катасыз добуш беребиз деген суроого жооп беребиз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Жаңы конституцияга ылайык парламент жаңы система аркылуу түзүлөт. Эгер мурун жогорку кеңеш бир гана партиялардан түптөлүп, депутаттардын саны 120га жетсе, эми алардын саны 90го чейин кыскартылып, бир бөлүгүн бир мандаттуулар ээлешет. Ага ылайык жогорку кеңеште партияларга болгону 54 орун чегерилген, ал эми бир мандаттуулар үчүн 36 орун. Бул себептүү быйылкы парламенттик шайлоодагы аралаш система аркылуу өткөрүлөт. Аралаш система деген эмне? Ал пропорционалдык жана мажоритардык шайлоо ыкмалары. Азыр бул сөздөрдү дагы чечмелеп беребиз. Мына, эми бардык жактан теңдик орнойт. Саясий партияларды шайлоодо пропорционалдык шайлоо системасы колдонулат. Тагыраагы сиз алгач партияны тандап, андан соң дал ошол партиядан депутаттыкка аттанып жаткан сиз жактырган талапкерге дагы добуш бересиз. Пропорционалдык система бирдиктүү округтарда саясий партияларга гана тиешелүү. Ал эми мажоритардык система аркылуу бир мандаттуу талапкерлер тандалышат. Тагыраагы саясий партияга тиешеси жок, өзүнүн каттоодо турган жери боюнча депутаттыкка аттанган талапкерлер. Жалпак тил менен айтканда, бир мандаттуу округтан эң көп добушту ким алса, ошол талапкер уткан болуп эсептелет. Эстүү киши эринбейт, эл жактаган жеңилбейт дейт. Быйылкы парламенттик шайлоодо бирдиктүү округтар боюнча 21 саясий партия ат салышууда. Бир мандаттуу округтардан өлкө боюнча 321 талапкер катталган. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жалпысынан 36 шайлоо округу бар. Мажоритардык система боюнча ар бир округта ошол тилкеге тиешелүү гана талапкерлердин аты жөнү бюллетенде көрсөтүлөт. Эми болсо добуш берүү процессине өтсөк, шайлоого катышуу укугуна 18 жашка толгондор жана биометрикалык каттоодон өткөн жарандар ээ. Добуш берүү үчүн сиз шайлоочу катары Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун кайсы бир түрүн көрсөтүшүңүз керек. Электронная идентификационная карта – это документ нового поколения, удостоверяющий личность гражданина Кыргызской Республики. Эгер сиздин жашаган жериңиз боюнча каттооңуз бар болсо, ал маалымат паспортуңуздун чебинде дагы сакталган болсо, шайлоочулардын тизмесине илинесиз. Каттоодо турган жериңиз башка, жашаган жериңиз башка болсо, анда мурдагыдай форма 2-ни колдонуп, шайлоого катыша албайсыз. Бир гана каттоодо турган жериңиз боюнча добуш бере аласыз. Мисалга, сиз Бишкекте жашап, бирок каттооңуз Айылда болсо, анда шайлоо күнү Айылга барып добуш берүүгө туура келет. Шайлоо тилкесине келген соң, сиз алгач паспорт боюнча идентификациялоодон өтүүңүз кажет. Тагыраагы өздүгүңүз аныкталат. Андан кийин манжаңыздын мөрү боюнча, ал мүмкүн болбосо бет биометриясы боюнча идентификациялоодон өтөсүз. Өздүгүңүз аныкталып, такталгандан кийин сиздин колуңузга 2 чек карматылат. Комиссия мүчөлөрү сиз жөнүндө маалыматты шайлоочулардын кагаздагы тизмесине киргизет дагы 2 чекти 2 бюллетенге алмаштырып беришет. Дагы кандай жаңылыктар бар? Бирдиктүү шайлоо округу боюнча тагыраагы саясий партияларды шайлоодо бюллетен 2 бөлүктөн турат. Шайлоо бюллетенинин биринчи бөлүгүндө саясий партиялардын аталыштары жазылган. Алар чучугулак менен аныкталган кесектүүлүктө турушат. Партиялардын аталышынын оң жагына бош чарчылар жайгаштырылган. Шайлоо бюллетенинин экинчи бөлүгүндө тагыраагы барактын сол тышкы тарабында 54 бош чарчы жайгаштырылат. Ар бир партияда 54төн талапкер болгондуктан, партиялардын ичинде талапкерлер кандай тизмекте катталса, бош чарчынын номери ошого дал келет. Так что тизмени карайлы. Белгилей кетсек, саясий партиялардын ичинен талапкерлерди тандап жатканда алардын катар номурун сөзсүз түрдө жаттап алыш керек. Болбосо бюллетенде алардын аты жөнү көрсөтүлбөйт. Андыктан саясий партияны тандагандан кийин анын ичиндеги сизге жаккан талапкердин катар номурун талапкер чекит, шайлоо чекит, gov.chekit.kg сайтына кирип билип алсаңыз болот. Ал үчүн бирдиктүү шайлоо округу деген бөлүмдү бассаңыз, партиялардын аттары чыгат. Сиз тандаган партиянын үстүнөн бассаңыз,
ичинде каттоодон өткөн талапкерлердин катар номуру, аты жөнү дагы көрсөтүлөт. Бул маалыматты шайлоо күнү шайлоо тилкесинен дагы тактап алсаңыз болот. Ал жакта партиялардын аттары жана талапкерлер тууралуу маалымдамалар жеткиликтүү жерде илинген болот. Дагы бир жолу кайталай кетсем, Бирдиктүү шайлоо округу боюнча добуш берип жатканда сиз саясий партияга тийиштүү бош чарчыга белги коюп, мындан сырткары катталган талапкерлердин тизмегинин ичинен сиз жактырган бир талапкер үчүн бош чарчыга белги коюшуңуз абзел. Же болбосо баарына каршы позициясын тандоого укуктуусуз. Самоуверенность внушает человека. Ошондуктан бар жокко даяр бололу. Ушул жерден кандай каталарды кетирбеш керек экенин айта кетпесек болбойт. Мисалга, эгер сиз саясий партиялар боюнча бюллетенде саясий партияга тиешелүү бош чарчыга белги коюп, бирок талапкерлердин катар номерлери бар чарчыларга белги койбой койсоңуз, же бирден ашык талапкерге добуш берип салсаңыз, же саясий партияларга тийиштүү бош чарчыга белги койбой, бирок талапкерлердин катар номерлери бар бош чарчыга белги койсоңуз, мындай бюллетендер жараксыз деп эсептелинет. Эми кезекти бир мандаттуу шайлоо округтарына берсек, мажоритардык система боюнча бюллетенде талапкерлердин фамилиялары, аттары, аталарынын аттары чучук улакта аныкталган кезекте жазылат. Бул жагынан көйгөй жок. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча добуш берүүдө сиз талапкерлердин бирин тандап, анын фамилиясынын тушуна белги коесуз, же болбосо баарына каршы позициясын тандай аласыз. Эгерде сиз бирден ашык белги коюп, же такыр эле белги койбосоңуз, мындай бюллетендер жараксыз деп эсептелинет. Андыктан өтө кылдат болуңуз. Бул шайлоо биздин аброюбуз. Баса, шайлоочулар адашып калбашы үчүн эки бюллетен эки башка түстө болот. Шайлоо бюллетендери кабинада толтурулат жана толтурулган бет жагы төмөн каратылып, тиешелүү автоматтык эсептөөчү урнага салынат. Bismillah. Добуш берүү процессин сүрөткө жана видеого тартууга жана бюллетенди участоктон алып чыгууга тыюу салынат. Добуш берүү копиялуулугу мыйзам менен кепилденет. Шайлоо күнүнө саналуу күндөр калды. Андыктан адашып добуш берип албаш үчүн саясий партиялар жана талапкерлер жөнүндө маалымат топтой бериңиз. Маалыматты шайлоо тилкесинен деле алса болот, бирок ал күнү шашып жетишпей калбаш үчүн азыртан эле үйдө отуруп сизге керектүү маалыматты таба аласыз. Мына таза шайлоо. Ал үчүн талапкер чекит шайлоо chekit.gov/chekit.kg сайты ишке берилген. Мында силер Бирдиктүү шайлоо округтары боюнча катталган талапкерлер жана партиялар, ошондой эле бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча көрсөтүлгөн талапкерлер жөнүндө маалымат таба аласыз. Талапкерлердин жана саясий партиялардын шайлоо алдындагы программаларын окуй аласыз. Ошондой эле сиз шайлоо фондунан талапкерлерди колдоо үчүн ким, качан, канча сумма төккөнү жөнүндө жана алардын чыгымдары тууралуу кененирээк маалымат таба аласыз. Бирок кантип? Эл көрө эмес да. Жана албетте саясий партиялар, талапкерлер, алардын программалары жана буга чейинки иш аракеттери тууралуу бейтараптуу маалымат каражаттары дагы жардамга келет. Андыктан кошумча ишенимдүү булактардан көбүрөөк маалымат алсаңыз, ошончолук ишенимдүү добуш бересиз. Кыскасы, парламенттик шайлоодо Кыргызстандын жакынкы келечеги 5 жылга чечилип жатканын унуткарбай, аң сезимдүү добуш бериңиз. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөрүн дагы бир ирет эстете кетейин. Силер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.